Assalamu alaikum, Машина Кейж каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары, кутматтарыңыздар менен. Ош шаарында Ошуна базарынан бүгүнкү күн 22 февраль 2026 жылга карата ушул алгачкы видеобузду баштоодобуз. Саат эртеменки 9-дан 50 мүнөт өтүп калды. Бул видеодо сиздерге ушул Матиз унаалары жөнүндө маалымат бере кетебиз. Биринчи ушул навесасындагылардан баштай берсек, албетте баасы такталгандарын көрсөткөн аракет жасаймын. Матиз 3 Европа экен ушу. Дөңгөлөктөрү кышкы. Туманниктери менен 2006 кыймылдаткычын көлөмү 1 куб. 4 цилиндрлүү. Коробка механика 420 000 сом. Аркасында парктроник датчиктери бар, рейлинг спойлери бар. Комплектацияда көңүл буралы, Европада жөнөкөйдө болуп калат. Мында алдыңкы айнектер электро көтөрүштө, кондиционер бар, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, анан ABS, ГУР дагы болот буларда. Канча болуп атат? 280 000 сом. Булда Матиз 2, ошо Европа. Булда кыймылдаткычын көлөмү 1 куб, 4 цилиндрлүү. Комплектациясында көрсөтөйүн. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Буну азыр от алып жүрүп турат. Алдыңкы айнектер электро көтөрүштө, оң капталы электро күзгү, гидравлика, ABS дагы буларда болот Европада. Рейлинг спойлери дагы бар. Дөңгөлөктөрү кышкы. Мындай көрүнүштө 280 000 сом. Матиз 2 Корея. 2004 кышкы дөңгөлөктөрдө 300 000 сом. Коробка автомат. Салон эко кожа. Так, жабуу экен. Рейлинг спойлери бар. Чыканак тирегичи да коюлган. Эми Кореяда комплектация жакшы эле болот. Матиз 3 канча деп атасыңар? 400 000 сом. Европа? Корея тасдырылы. 2006 коробка автомат. Корея. Корея мынаки. Жүзгүлөрүндө Корея тамгалары. Центр замок пульту менен. ДУ логотипи. Магнитоласы монитору менен кошо. Кондиционер, гидравлика бар. Так, отуруштары велюр окшойт, велюр экен. Ооба. 400 000 деп атасыңарбы? Кеми бар дейт. Эми бул жакта аралап да өтө берели. Матиз канча деп атасыңар? 250 000 сом. Өзбекстан 2006 жылы чыгарылган. Мынакей маалымат кагазы. Гидравлика бар экен. Калган жагы жөнөкөй, Гидравлика бар. Жок, мына подогрев коюп турго. Мынакей. Подогрев. Отуруштардын жылуутуусу бар. Анан мындай жакшынакай чехолдордо экен. Айтмакчы көрсөтүп коеюн мында. Ушундай. Бул Матиз канча болуп атат? 280 000. Коробка. Заводской коробка да, автоматта? Басылган экен. Бая масляный дейт. Гидравлика барбы? Алдыңкы айнектер электро көтөрүштө, гидравлика бар экен, кондиционер жок. 4 дөңгөлөгү тең, жайкы. 2008 мына маалымат кагасын көрсөтүп койдум. Бул канча? 290 000 сом. Бул 2011. Гидравлика, кондиционер, электрический модулары. Мындай дөңгөлөктөрдө кондиционер, рейлинг спойлери бар. Кондиционер, гидравлика, электро көтөргүчтөр айнектеринки бар экен. Центр замок да бар экен,
пульту менен. Центр замок пульту менен. Да бир Matiz 2 Өзбекстан. Бул жигиттер ичинде эртемен эле келишкен окшойт. От алып жүргүзүп койгон экен. Бир аз азыр салкын. Бирок күндүзү негизи 20 градуска чейин жылуу болуп атат. Комплектация деле жакшы окшойт. Көрүп коелу мындай. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтүү, гидравликада бар болуш керек. Hidravlikalar var. Ушундай көрүнүштө. Al жүрөлү эми. Saat эми 10 болуп атат. Бул Matiz канча деп атасың? 270 миң кеми бар. Matiz 2 Корея. Коробка механика, салон эко-кожа. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Ушундай көрүнүштө. Бул да Matiz'лерден бир. Бул канча болуп атат? 290 миң сом. Matiz 2 Корея бул да. Бул best комплектация экен. Мына 4 айнектен электро көтөрүштүү болот. 10 капталы билесиздер, электро күзгүдө, салон эко-кожа. Айдоочуда чыканак тирегичи бар, персоналдуу. 4 тең кышкы дөңгөлөктөрдө. Ушунун жанында Matiz 2 Өзбекстан, линза туманниктер 2008 250 миң сом. Бул дагы кышкы дөңгөлөктөрдө экен. Жок, все сезонка. Matiz 2 Корея. 2005 дөңгөлөктөрү 4 тең кышкы, протекторлору жакшы абалда, жаңыдай экен. Рейлинг спойлер дагы бар, спрайт түстө. Торпедасына мындай чехолдор жакшынакай көрүнөт экен. Мына дагы мындай подиум кылыптыр, көрдүңүздөр, подстаканниги менен. Подиумга койгон, бул жагындагы атайын тиктирилиптир кожага. Старт стоп дагы бар айтмакчы. Баасы канча болду? 280 миң сом. Кеми бар дейт. Балтыр. Жүрөт. Мында жылтырап сон кылып койтур, ушун көрсөтөйүн. Matiz 2 Өзбекстан. Дөңгөлөк 4 дөңгөлөгү тең. Жок, алдыңкы дөңгөлөктөрү кышкы, арканкылары жайкы. Гибрид Matiz'ди көрүп атасыздар. 2010 300 миң сом. Тамаша бу гибридтер. Маалымат кагазында эле турат. Так. Гидравлика бар, бул ичинде жаш бала. Бирок Matiz жакшы, таптаза экен. Таза жакшы көрүнөт. 300 миң сом дейт, бирок акчасы дагы ушундай болуп атат. Анан жерде Matiz 2 Корея 2004 290 миң сом, коробка механика. Ушундай көрүнүштө. Чехол кадалган. Бирок эко-кожа болуш керек. Matiz 2 Өзбекстан. Эси жок, бирок көрдүңүздөр, баасын жазып койгон. 2013 320 миң сом. Лайк басып койгоңуздар, видеобузга ушундай сатуучуларыбыз да көбөйө берсин, баасын жазган. Бизде өзү сыргылдуу эле калтыра беришет. Бул деле жакшы, таза көрүнөт экен. Арканкы дөңгөлөктөрү кышкы, алдыңкылары жайкы. Бул жерде дагы бир Matiz 2 Өзбекстан 2007. Так, бул да жабык. Элери келелек. Assalamu alaikum. 2007 250 миң сом, коробка автомат. 701
111 585 номерінде егесіз. Ол жақта без комплектацияны көрсетейін. Matiz 2 Өзбекстан. Қаншада отасың? 300 мың сом, 2011. Қимылдатқыштың көлемі 1 куб, 4 цилиндрлі бұл дағы. Так, кондиционер жоқ. Қалған жағынан мына комплектация жақшы. 4 айнектен электро көтерішті. Блокировкалармен айнектерін айтмақшымын. Басқаша электро күзгі оң қапталы, гидравлика бар, корректировка фар 2 режимде бар. 4-тен қышқы дөңгөлөктөрдө жаңылы қойылған, эми қышқы уже керегі деле жоқ. Өзі бізге шынын айтқанда осы шарында қадаса деле болады, қадабаса деле болады. Қаншада отасың? Оталдырып қойып тұр. Көрінбейді. Ол жерде Matiz 2 бағасы жазылып тұрады. 2006 Өзбекстан. 220 мың сом. Дөңгөлөктөрү 4-тен қышқы. Комплектация. Алдыңғы айнектер электро көтөрүштө, кондиционер жоқ, гидравлика бар болуш керек. Қайшыл? Мынабы? Қанша ақчасы? 230 мың сом. 2008. Бұл да Өзбекстан. Қышқы дөңгөлөктөрдө. Рейлинг мынау болып кетеді. Рейлинг спойлер дегендер не дегендер? Мына спойлері, ветровиктер. Хром ушундай ручкалар екен. Так, кондиционер бар, чықанақ тірейші бар, алдыңғы айнектер электро көтөргүчтө, гидравликадағы бар. 200 қанша дедің? 230 мың сом. Бұл 250 мың сом дейді. Корея. 2002. Ben aytdım da çağaç. İşte. Машина кейжин жарнама кызмат номери кыскача эле айтып коеюн. Кандай болбосун жарнама кылып берген даярбыз. Кызматыбыздан пайдаланыңыздар. 701 118 118 WhatsApp номер дагы бар. Matiz 2 Өзбекстан. 2010 240 мың сом. Şurada yazılıp durad. Matiz 1. Görünüşü жақшы. Көрсөтүп коеюн. Matiz 1'de өз азыр алдыбыздан чыга эле келем мына. Чыкты. Жылы да жазылган эмес. Бир гана байланыш номери 500 09 82 32 номеріндейіз. Басы да жазылган эмес. Урматтуу көрүүчүлөр, ушун менен бул видеобузду жыйынтыктай беребиз. Мынакей жакшы эле маалымат алдыңыздар деп ойлоймун. Лайк басып, комментарий жазып коюуну унутпаңыздар. Кийинки видеолорубуз бул ушул жерден башталат. Лаболорду биринчи баштайбыз, анан портер унаалары болот. Негизги унааларды камтыйт. Чогуу биргеликте көрүңүздөр.